Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Урут трейдер. Биз бүгүнкү видеодо мурдагыдай эле анализтерден көргөз бермекчибиз. Технический анализ, свечный анализ жана ошондой эле объемный анализтерден көргөз бермекчибиз. И өзүбүздүн торговлядан дагы үзүндүү болот десек жаңылышпайбыз. Андыктан азыр четкий анализтерди көргөз бергенге аракет кылам баардыгыңыздарда. Мындайча айтканда лайв времяда лудомания кылып, кумарлыкка кирип 5 секундадан, 1 минутадан, 2 минутадан торговля кылбагыла аз убакытта. Лучше технический анализ жүргүзүп алып, свечный анализ жүргүзүп алып, анан кийин объемный анализтерди жүргүзүп алып, анан кийин гана 10 минута, 15 минута, 5 минутадан өйдө торговля кылса болот. Азыркы учурда бизде бүгүнкү күндө мен бул видеону 5-күнү запись кылып атам, жума күнү запись кылып атам. Жума күнү и еще бизде саат азыркы учурда 12:20 болду. Түнкү саатта, мындайча айтканда. Эми азыркы учурда бизде рынок жабылайын деп аткан чагы, фондовый рынок жабылат. Биринчи күндөн пятница күнгө чейин иштейт, жума күнгө чейин дүйнөлүк фондовый рынок. Биздин платформанын графигинин котировкасы болсо дүйнөлүк фондовый рыноктун котировкасына, графигинин котировкасына байланган. Эми бизде жакшы проценти көп валютный паралар аз азыркы учурда, себеп дегенде рынок жабылайын деп жаткан чагы. Андыктан азыр AUD валютный парасын көрөбүз. Биз анализди TradingView сайтынан кылабыз. Так, AUD валютный парасын ачабыз и графикти чоңойтуп алып, жакындан карайбыз. Бул жерден карай турган болсок, бизде уже позициядан кетип жаткан чак экен. Биз бул жерден давайте 6 минутага, давайте $80 болсо $80, $160. Үчүнчү сделка $240 на понижение 6 минутага ачылды. Эми мен сиздерге айтып берейин, эмне үчүн 6 минутага и жана ошондой эле эмне үчүн на понижение ачтым. Бизде технический анализ боюнча эң биринчи эле биз трендти аныкташыбыз керек болот. Бизде тренд нисходящий тренд, ылдый багытында кетип бара жаткан тренд. Андан кийин эле биз уровеньдерди аныкташыбыз керек болот. Ылдыйкы уровеньдер дайыма колдоо уровени деп айтылат. Үстүдөгү уровеньдердин бардыгы бизде каршылык уровени деп айтылат. Орусчасы уровень сопротивления болот. Эми азыркы учурду биз ала турган болсок, азыркы учурда бизде мынакей ушул жердеги уровеньдин дагы цена откат берип жаткан чагы. Эми караңыздар, бизде көпчүлүк жүздөгөн адамдар ылдый көздөй кетип атат дейли. Анан биз жалгыз өзүбүз буларга каршы чыга албайбыз да, биз өйдө көздөй торговля кыла албайбыз, эч качан против тренда эч качан торговля кыла албайбыз. Себеп дегенде көпчүлүккө каршы чыгыш бул акылга сыйбаган нерсе негизи. Анан кийин эми азыркы учурда бизде свечаларды карай турган болсок, мына ушул жерде свеча турат, кызыл свеча. Кызыл свечанын объему бизде күчтүү, бирок свеча өзү слабый болуп турат. Алсыз болуп турат свеча. Свечанын теласы кичинекей эле. Андыктан бул объемду биз ушул свечага болгон каршылыктар менен толтурулду деп билебиз, ушул объемду, көлөмдү, кыргызчасын айтканда. Анан азыркы учурда бул менен биз эмнени билебиз? Биз бара-бара рынок күчүн жоготуп атканын билебиз. Объемдорду караңыздар, төмөндөп кеткен. Андыктан бизде азыркы учурда цена бизде ушул локальный областька чейин түшүшү керек болот. Кичине консолидация или проторговка болуш керек болот да, и дальше дагы на понижение кетиш керек болот. То есть мисал үчүн азыр цена бизде түшүп келет дагы ылдый. Ушул жерден кичине проторговка болот, анан дальше ылдый көздөй түшөт. Эмне үчүн дальше ылдый көздөй түшөт? Себеп дегенде бизде общий тренд ылдый багытында кетип бара жаткан тренд болгондуктан кийин. Эми азыркы учурда караңыздар, бул свечанын жааларына, азыркы свечанын жааларына бизде 35 секунд калып атат. Бул свеча бизде азыр неопределенный свеча болуп жабылып атат. Караңыздар, теласы кичинекей болуп. Теласы кичинекей болуп жабылып аткандан кийин бул свечаны биз алсыз деп билебиз. Алсыз болгондон кийин бизде базар, рынок жакынкы арада бизде разворот алышы керек болот. Азыркы сделкалардын жааларына бизде 2,5 минута калып атат. Бул жакта болсо свечанын жааларына 5 секунд калып атат. То есть бул свеча жабылып, кийинки свеча ачылгандан кийин кийинки свечанын 2,5 минутасына чейин биздин сделка илинип калат. Андыктан так, караңыздар, бизде рынок дагы деле өйдө көздөй аттанууда, өйдө көздөй аракет кылып атат.
Эми биз бул жерден кандай кылышыбыз керек? Бул жерден биз жок, уже откаталып атат, биз, значит, бул жерден биз дагон менен кайра дагы сделка ачышыбыз керек болот. Дагон менен болгондо биз 2,5 эсе көбөйтөбүз, бирок мен 3-4 эсе көбөйтөйүн туугандар. Бирок 6 минутта ачылып алдым, 6 минут эмес, 2 минутта деле жетмек. Себеп дегенде уже бул жерден уверенно уже разворотко кетиши керек азыркы учурда. Балким кийинки сделкаларымда плюска жабылып калышы мүмкүн, бирок мен азыркы $80 ачкан сделкалар минуска жабылып калат деген ойдо мен дагы үстүнөн дагон ачылдым. Эгер бардыгы плюска жабылып кете турган болсо, бул эң сонун көрүнүш болот. Эгер минуска жабылып калса, ылдыйкы $80. Анда үстүнкү биз дагон менен ачылган сделкалар ылдыйкы минустарды жабып кетиши керек болот. Так, сделканын жабууларын көрөбүз. Сделкалардын жабууларына биринчи $80 ачылган сделкалардын жабууларына 18 секундтан кылып атат, 15 секундтан кылып атат. Кийинки сделкалардын жабууларына 5 минуттан турат. $80 ачылган сделкалар минуска кетти көрүнөт. 5 секунд кылып аткан экен. Ал минуска кетти. Андан кийинки $160 биздин азыркы минусту жабышы керек болот. Анан эми бул сделка жабылганга чейин мен сиздерге торговый пландар тууралуу айтып берейин. Бул сделканын жабууларына бизде 4,5 минут алып атат. 4,5 минуттун ичинде мен сиздерге айтып берип жетишем деп ойлойм. Так, эгер биз чоң графикти ачып алып туруп, чоң графиктен мен сиздерге түшүндүрүп бере турган болсом, мисал үчүн торговый пландар боюнча сиздер кандай кылып торговля кылышыңыздар керек болот. Балансыңыздарда $100 бар дейли. $100 сиздер план боюнча, торговый пландар боюнча сиздер мисалы үчүн 30% минуска кете турган болсо, общий депозитиңиздерден сиздер торговляны токтотушуңуздар керек болот. Мисалы үчүн минус кетти. $100 $30 минуска кетти. Получается. Мынакей $30 минуска кетти. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз ушул эле моментте рынокты токтотуп, торговляны токтотуп туруп, 1-2 саатка же болбосо 1 күнгө рыноктон чыгып турушубуз керек. Эмне үчүн? Себеп дегенде рынокто бир моментте торговля алгандар көп, бир моментте торговля алгандар аз болуп кетет. То есть бир кездерде волатильность чоң болот, бир кездерде волатильность аябай слабый болот. Волатильностьтар аябай күчтүү болуп аткан моментте, рынок боковиктө жүргөн моментте уровеньдердин үстүлөрүнөн торговля кылса болот, астынан үстүнөн. Бирок все равно анализиңиздер азыраак иштеп калат. Андыктан 30% минуска кеттиңерби, токтоткула. Ушундай план болушу керек. 30% плюска кеттиңерби, тоже токтоткула 1-2 саатка. Себеп дегенде мунун аркасынан деле кайра сиздер сливке кетип калышыңар мүмкүн. Ушундай пландар болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден карай турган болсок, сиздерде кандай ой болушу керек? Силер акчаңарды өзүмдүн акчам дегендей кылбай, бирөөнүн акчасына торговля кылып берип аткандай кылып, оюңарда болуш керек. Бул жерде психология аябай маанилүү. Андыктан мисалы үчүн $100 бар боло турган болсо балансыңыздарда, ушул $100 силер бирөөдөн алгандай кылып торговля кылышыңар керексиңер. Ошондо жоопкерчиликти алуу жеңил болот. Мисалы үчүн бул акча меники дей турган болсоңор, өзүңөргө жоопкерчилик ала албайсыңар. Себеп дегенде азыркы учурда адамдар, дүйнө жүзүндөгү адамдардын 80% эле булар өздөрү сөз берип туруп, сөзүнө турбаган адамдар. Мисалы үчүн силер эртең менен мен бул жакка барам, бул нерсени кылам, тигини кылам дегенден кийин көпчүлүк адамдар кылбай коет ошол нерсени. Жалкоолуктан кылбай коет, же эркин баса албай коет, дагы ар кандай факторлор көп. Андыктан бирөөнүн акчасына торговля кылгандай кыла турган болсоңор, силерде жоопкерчилик пайда болот. Бул биринчиден. Экинчиден, силер $100 пополнение кылып алып туруп, мунун аркасына кайра эле $1000, анан $1,000,000, анан кийин $100,000 кошом деп убар болбогула. Ушунун аркасы дагы сливка алып келет. Мындай моментте эмне кылыш керек? Мындай моментте сиздер дайыма эсептеп турушуңуздар керек болот. Мисалы үчүн $10 плюс болду. Плюс болгондон кийин муну кандай кылып эсептейсиздер? $10 плюс болгондон кийин сиздер муну сомго айландырышыңыздар керек болосуздар. Сомго айландырып турган болсоңуздар $10 800 сом болот. 800 сом. Эми ушул 800 сомду адамдар Кыргызстанда ушул 800 сомду табыш үчүн жарым күнүн короткондор бар.
бу жерде эгер $20 минус кылдыңар дей турган болсок, $20 1,5 сомдон өйдөрөөк акча болот. Грубо 1,5 сом деп койсо деле болот. Ошол 1,5 сомду табыш үчүн бир күн кечке чейин бакайт этип иштеген адамдар бар туугандар. Андыктан силер ушул $100 үстүнө $20 күнүнө стабильно кошо ала турган болсоңор, бул чоң жетишкендик болот туугандар. Силер аша чабып, силер оюңар менен байып, ой менен дагы байыбаш керек. Силер оюңар менен дагы байып, и ошонун аркасынан слив алып келип атасыңар. Мен билем адамдарды $100 пополнение кылып алып, бир күнүн ичинде $1000, $2000 чейин көтөрүп алгандар бар. Бирок ал аз учурда гана. Андыктан андай адамдардын артынан кызыкпастан, кылдаттык менен шашпай, жумушка карагандай кылып, анан торговля кылыш керек. Ошондо гана серьезный жакшы торговля болот. Так, биз бул жакта сделканы байкайлы. Бул жакта сделка да минуска кетип калды. Да минуска кетип калган турбай. Ё-майо. Ошондой болуп калат. Азыр мен биринчи дагы минуска кетти. Мен кийинки дагонум бул экинчи дагон болуп эсептелинип калат. Так, 6 сделка ачтым. Эмне үчүн 6 сделка? Ошондо бул 3x болуп эсептелинет. Мен азыр карасаңыздар, мен муздак мээ менен, муздак баш менен, орусча айтканда на холодную голову отуруп алып мен торговля кылып атам. Мен бул жерде отуруп алып, меники минуска кетти. Башымда мыжып, мыкчып отурган жерим жок. Мен бул жерден эмне үчүн көп кабатырланбайм? Себеп дегенде бул жерде биринчиден мен депозитим чоң, экинчиден мен бул жактан көптөгөн акчаларды чыгарып койгонмун. Андыктан азыркы учурда мен балансымда турган $13,000 сливайт этип койсом дагы, мен эч эле кабатырланбайм. Себеп дегенде мен $13,000 10-оосун 15-өсүн чыгарып койгом бул жактан. Ошон үчүн спокойно отуруп алып торговля кылыш керек. Мисалы үчүн сиз трейдингке келген жаңы новичок болгон болсоңуз, анда сизге сунуштарым мен $100 ашык пополнение кылбаңыз. $100 пополнение кылыңыз, $2, $5 менен акырындан практика кылып үйрөнүш керек болот. Бул жака мисалы үчүн көпчүлүгү бул жерден силер бул анализ менен, бул стратегия менен мынчаны табасыңар, түкүнчөнү табасыңар дегендердин бардыгы калп туугандар. Бул жерде ушундай серьезный торговля кылмайынча эч качан плюска чыкпайсыңар. Качан гана серьезный карап, жакшы туура жагынан ой жүгүрүп баштаганда гана анан плюска чыгасыңар. Так, бул сделкалардын жааларына бизде 4 минут алып атат, 4 минут 15 секундадан. Дагы жана айта кетчү нерселер туугандар, бизде закрытый VIP канал бар. Бүгүнкү закрытый VIP каналда дагы жакшы сигналдар болду. Биз $15,565 менен баштаганбыз. $16,349 чейин жеткирдик. Элдин баардыгы менен чогуу биргеликте торговля кылып. Бул жерде бирин-бирибиз менен баарлашып да турабыз. Бул жерде бирин-бирибиз менен сүйлөшүп мамиле куруп да турабыз туугандар. Бул жерде караңыздар, сделкалар биз ушундай разбор болуп жөнөтөбүз. То есть эмне үчүн ылдый көздөй бердик, эмне үчүн өйдө көздөй бердик, кыргыз тилинде түшүндүрүп берип турабыз туугандар. Мына караңыздар, ушундой уверенный плюстар болгон. Андыктан сиздерди да чакырам VIP каналга кошулуп торговля кылууңуздарды. Жана ошондой эле биздин основной канал бар, Круп трейдинг Телеграмда. И ушул жерде биз ушундай отчетторду жөнөтүп турабыз, бүгүнкү кандай торговля болгондорун. Андыктан сизди да биздин VIP каналга чакырам тууган. Андыктан бизге Телеграмдан жазыңыздар. И дальше иштешебиз туугандар. Жакында где-то жарым жыл ичинде буйруса мен аудиториямды чогултуп алгандан кийин мен сөзсүз турда фьючерске өтөм. Фьючерсте мен азыркы учурда торговля кылам, бирок фьючерсти новичок жаңы келген адамдарга үйрөтүү кыйын. Түшүнбөй эле адамдар кайрылып кете берет. Бул жерде бинардык опциондо бул жерде үйрөнүү дагы жеңил болот, практика кылуу да жеңил болот, трейдинг тууралуу базалык түшүндүрмөлөрдү алуу жеңил болот. Мен ошон үчүн аудитория менен бинардык опцион менен иштеп атканым ошол себептердин бири. Так, бүгүнкү мынакей VIP каналдан болгон отчеттор мына караңыздар. Плюс, мерден 3 подряд минус кеткен, мына дагонун кошкон экен. И акыркысы плюс, мурдагы минустарын баарын жаап кеткен. Мына балансы $226. Андан кийинкилер мына плюс $20 дейт бирөө. Өз алдынча слив кылгандарым жабылып, эше плюска чыктым дейт бирөө. $26 плюс дейт. $26 туугандар, бир күндүн ичинде, бир күн эмес, 1 сааттын ичинде эле табылган акча $26.
Бирок ошону эгер бир күнгө сала турган болсоңуздар, Кыргызстанда белин оорутуп, кыйналып, $26 бир күн кечке чейин иштеп атып тапкандар бар. Андыктан $26 табасыңбы, $30 табасыңбы, хоть даже $10 тапсаң дагы трейдингден бул чоңдогон жетишкендик. Андыктан көп табам менен эч качан убар болбоңуздар, серьезно отуруп алып, жакшылап кылдаттык менен торговля кылганга аракет кылыңыздар дайыма. Так, биздин сделкалардын жаларына ровно 1 минутта калып атат. Бул жак графикти ачып карай турган болсок, бул жакта график бизде цена ылдый көздөй акырындан разворот алып атат, бирок консолидацияга да кирип кетиши мүмкүн болуп турат азыркы чакта. Рынок ылдый да кетпей, өйдө да кетпей, мына ушул 3 сызыктын ортосунда дагы жүрүп калышы мүмкүн. Бирок биздин сделканын жабыларына так 40 секунд калып атат. Биздин сделка плюска эле жабылышы керек. Буюрса плюска жабылса бизде $3494 плюс болот. Плюс боло турган болсо бизде баланста минусубузду дагы жабып, и еще дагы кичине плюста калмакчыбыз туугандар. Так, сделка жаларына 20 секунд калып атат. Бул жакта ачып карай турган болсок, свечанын жаларына 1,5 минутта калып аткан экен. Так, плюс болуп койсо деген ниеттер күтөбүз андыктан. Так, сделканын жаларына 4 секунд, 3 секунд, 1 секунд калып атат. Бардыгы плюс туугандар, караңыздар. Бирөөсү гана возврат болду, бирок бардыгы плюс болду. Мына ушул бирөөсү гана возврат болду. Так, биз минустарды жаптык. Так, еврокат валютный парасын байкап көрөбүз эми. Еврокат валютный парасын ача турган болсок, еврокат валютный парасында бизде свечалар на повышение кетем менен убар болуп жаткан чагы, бирок объемдор слабыйлап дагы кеткен. Андыктан бизде мынакей ушул жерде объем бар, сатууга объем бар. Мурдагы свечаны караңыздар, каршылык менен 50%ке чейин ылдый көздөй түшүрүп терип коюшкан. Азыркы свечада каршылык көргөзүп атат. Возможно, бул цена дагы өсүп кичине өйдөрөөк мына ушул линияга чейин өсүшү мүмкүн, бирок все равно на понижение кетет. Так, биз мындай кылайлы бул жерден. Ылдый жакта объемду карай турган болсок, объем плотный болуп турат мурдагы объемдой. Андыктан биз бул жерден 3 минутага, көп эмес, 3 минуттага ачылайын, $80 2 минутта туруп кетиптир. Так, 3 минуттага на повышение. Так, $160 ачтым, и 3 минуттага и эки эле сделка ачтым. Көп рисковать этким келген жок. Эмне үчүн? Бул жерде бизде цена мынакей менен ылдый көздөй кетет деп аткан, бирок тест кылып өйдө кетип калат деген ойду ачтым мен азыркы учурда ылдый көздөй. Эмне үчүн өйдө кетип калат дедим. Себеп дегенде объем плотный болуп жабылган, караңыздар. Азыркы учурда свеча өйдө көздөй өсүп келип, анан кийин проторговка болуп жабылышы керек болот. Мына өйдө көздөй өсүп атат, караңыздар. Мен ойлогондорум туура эле болгон экен. Так, сделканын жабыларына бизде 2 минутта 20 секунд калып атат. Так, бул жакта болсо бизде өйдө көздөй кетип атат. Эң туура биздин анализ менен жакшы кетип жаткан чагы. Анан туугандар карай турган болсок, биз бардыгыбыз эле кыргызбыз да. Кыргыз болгондон кийин мен деле адамдарды алдап койгум келбейт. Адамдар менен чын иштешким келет. Ошонун үчүн, ошонун себептеринин биринен мен аудитория менен фьючерске өтөйүн деп атам. Себеп дегенде бинардык опциондордо 60-70%ке чейин адамдар минуска кетет. Калган 30%тери ана акча табат. 30%тер кимдер? 30%тер булар башын иштетип, шашпай, ылдаттык менен торговля кылгандар. Калгандарынын бардыгы болсо, булар новичоктор, жана ошондой эле билбестик менен торговля кылгандар. Удамандар, кумарга кирип кеткен адамдар. Ошондой адамдар сливать этип жүрө берет. Андай адамдар мага келип сливать этпесе дагы бөлөктөрдөн сливать этет. И андыктан баарыбыз өзүбүз тууралуу ойлойлу и өзүбүз тууралуу риск кылайлы. Биздин дагы айта кетейин туугандар, биздин VIP каналга кошулгула азыркы учурда акция болуп жаткан чагы, акция боюнча биз акысыз кабыл алабыз. Өзүңүздүн балансыңызда пополнение кыласыз и биз акысыз кабыл алабыз. Ушул закрытый чатта азыркы учурда 56 участник бар экен. 56 участник 100гө жеткенде, 100гө же 80ге жеткенде буюрса биз фьючерске өтөбүз. И жана ошондой эле биздин VIP канал платный болуп калат ошол чакта. Андыктан азыркы учурда VIP каналга кошулуңуздар. VIP каналга биз ушундай
торговый пландар китебин бергенбиз, кыргызча өзүбүзчө жазган китеп бар. Ошол жерден биз таблицалар бар, торговый таблицалар бар, кантип минуска кетпей торговля кылыш керек, кантип кандай болгондо кандай болот деген торговый пландар бар. Андыктан биздин веб каналга кошулуңуздар, биз менен торговля кылыңыздар биргеликте. Так, сделканын жабыларына 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд калып атат и жана ошондой эле уверенный плюс. Евро USD валютный парасын көрөбүз. Кандай чакта турган экен, балким волатильность күчтүү болушу мүмкүн. Волатильность күчтүү экен негизи. Объемдор слабыйлап келаткан экен. Так, бул жерде позиция азыркы учурда позицияга кирүү дагы коркунучтуу экен. Андыктан биз эмне кылабыз? Биз бөлөк валютный парадан позиция издеп көрөбүз. Так, CAD-GPI валютный парасын көрөбүз. CAD-GPI валютный парасын көрө турган болсок, бул жерде дагы ошондой эле волатильность күчтүү. Рынок дагы тем более каршылык уровенине келип калган экен. Так, ушундай моменттерде мисалы үчүн карабайсыздарбы, азыркы учурда бул жерде бизге каршылык уровенине келип калган. Мына мурдагы тийген жерге ушул жерге келип тийген. Эми биз ушундай учурларда эмне кылышыбыз керек болот? Биз ушундай учурларда азыр мисалы мен өйдөгүстэй ачылайын десем, на повышение бул жерде уровеньде турат. То есть бул уровеньди пробивать эте албай, рынок ылдый көздөй кайрылып кетиши мүмкүн. Ылдый ачып кое турган болсом, бул уровеньди из-за того, что экинчи жолу келип аткандан кийин бул дагы дальше на пробитие кетип калышы мүмкүн. Ушундай жерден биз эмне кылабыз, кандай кылабыз? Биз 1 сааттык таймфреймди ачып көрөбүз. 1 сааттык таймфреймди ача турган болсок, 1 сааттык таймфреймде караңыздар, экинчи жолу тестке келген, мына мурда биринчи жолу келген уровеньге, андан кийин уже экинчи жолу дагы тестке келген. Бирок объемдор слабыйлап кеткен. Свечанын жабыларына дагы 1 сааттык свечанын жабыларына 15 минутта калып атат и объем болсо мурдагы объемдордон 2-3 эсе слабый десек болот. Андыктан бизде ближайший учурда бул графикте бизде разворот болушу керек. Андыктан 5 минутталык таймфреймди ачабыз дагы. Бул уровеньди азыркы учурда бизде өйдөгүсдөй пробивать эте албайт. Андыктан биз уверенно 6 минутта на понижение ачабыз CAD-GPI валютный парасында. 4 сделка ачайын, $160, то есть $80 4 сделка $320 болот. Так, бизде сделканы ачтык 6 минуттага. Берде рынок на пробитие кетем менен убара, бирок бул жерден азыр уверенно на пробитие кете албайт. Себеп дегенде 1 сааттык таймфреймди ачпай турган болсок, бизде объем өтө эле слабый болуп турат, алсыз болуп турат. Андыктан бизде мына ушул жерден ылдый көздөй на откат кетиш керек болот. Так, бул сделканын жабыларына бизде 5 минутта 15 секунд калып атат. Бул сделка жабылганча мен видеону бат-баттан кылып коем, мурдагыдай эле. И сделкалар жабылгандан кийин кайра дагы сөзгө келмекчибиз. Так, туугандар, сделканын жабыларына бизде 25 секундда калып атат. Бул уже уверенный плюс десек болот. Бул сделка жабылганга чейин азыркы моментте туугандар, азыр видеого лайк басып, азыр каналга катталып койсоңуздар, бул мен үчүн чоң бакыт болмокчу туугандар. Ар бирөөңүздөрдүн басып берген лайкыңыздарга ыраазычылык, жазган комментарийиңиздерге ыраазычылык. Алдыда видеолорго мисалы эмне жөнүндө тартып берсек, сиздин көңүлүңүзгө туура болот, көпчүлүктүн көңүлүнө туура болот дегендей. Так, биздин азыркы сделкабыз уверенный плюс болду. 17 миңге жеткен аракеттеп көрөйлүбү? Евро USD валютный парасын дагы бир ачып көрөйлү анда. Евро USD валютный парасын ача турган болсок, евро USD валютный парасы бизде 1 сааттык таймфреймде азыркы учурда волатильность чоң. 5 минуттун таймфреймди ачып карай турган болсок, бул жер дагы деле мурдагыдай айткандай эле белгисиз момент болуп турат. Так, ауткат валютный парасын көрөбүз. Ауткат валютный парасын ача турган болсок, ауткат валютный парасы 5 минуттун таймфреймде бизде уже откат берип аткан чак экен мына ушул уровеньде. Эми биз муну эмне кылабыз? 5 минуттун таймфреймде волатильность чоң. Эки бетинен тең тиндер көп свечаларда. Так, часовой таймфреймди ачып көрөбүз, 1 сааттык таймфреймди. 1 сааттык таймфреймди ача турган болсок, бизде 1 сааттык таймфреймде мынакей ылдый жакта ушул жерде уровеньдер турат. Могул жерде бар экен, ушул жерде бар экен. Ушул жерде бизде уровеньдер бар экен. Эми бизде ушул жерден объемдорду караңыздар, объемдор төмөндөп кеткен. То есть свеча түшкөн сайын ар бир свечанын күчүн жоготкулай берген ар бир свеча десек болот.
Анан азыркы учурда бизде цена дагы ылдыйк уровеньге чейин түшүшү мүмкүн. Бирок бизде часовой таймфрейм жабууларына 1 сааттык свечанын жабууларына бизде 6 минута 50 секунд калып атат. И еще дагы бул свеча дагы открыт берип атат. Андыктан 5 минуттук таймфреймди дагы бир жолу ачып көрөбүз дагы. 5 минуттук таймфреймде мурдагы свеча слабый болуп жабылган, азыркы свеча дагы теласы кичинекей, откат менен жабылып атат. Андыктан биз бул жерден уверенно дагы на повышение 3-4 сделка ачсак, так, $320 585 жетпей калат экен, Дагы бирөө ача турган болсок, так, көрөбүз. 732 плюс болот экен, плюс болсо, уже да 17 миңге жетет экен. Так, бул сделканы 6 минуттага ачтык. Жабууларына 5 минутта 40 секунд калып атат. Сделка жабылганга чейин видеону бат-баттан кылып коем. Бул сделканын жабылышын күтөйлү. Анан кийин жыйынтыктайбыз. Так, туугандар, сделканын жабууларына 30 секунд калып атат. Сделкалардын жабууларына эми дагы бир суранып кетет элем, туугандар. Ушул моментте видео лайк басып, максимальный поддержка, колдоо көргөзүп кеткениңерди суранат элем, туугандар. Силердин колдооңор биз үчүн бакыт. Анын аркасынан биз дагы өзөбүз силердин колдооңордун аркасынан. Колдоо үчүн комментарийда жаза кеткиле. Эгер комментарийге эмне деп жазарыңарды билбесеңер, хотя бы жүрөк же болбосо от же болбосо огонь орусчасын айтканда ошондой жөнөтүп койсоңуздар деле мен сиздердин колдоп жатканыңыздарды сезем. Так, сделкалардын баардыгы плюс болду. Буюрса, видео дагы жакшы контент болуп тартылды деп ойлойм. Себеп дегенде кээ бир учурларда болот. Менин учурларымда көп болгон контент тартам деп таргойлой аласың, бирок минуска кирип кетесиң. Андай видеону чыгарбашка туура келет. Бирок 80-90% учурда анализиң жакшы болсо, видеолоруң да жакшы чыгат, контенттериң да жакшы чыгат. Жана ошондой эле адамдар дагы сени колдоп жакшы көрбөйбү, мисалы үчүн, туурабы? Мен адамдарга пайдамды жеткиргени умтулуудамын азыркы учурда. Мен билем, адамдар силеп айтып аткан адамдар бар, табып аткан адамдар бар. Бирок ошол силеп айтып аткан адамдар бөлөк пайдасыз адамдар, пайдасы тийбеген адамдардан барып силеп айтып атат. Биз болсо бул жакта баардыгынын депозиттерин контролго алып, жана ошондой эле биз дагы адамдарга пайдабызды тийгизгени аракеттенип атабыз. Бул бинардык опцион, бирок бул жерден трейдингдин базалык билимин, илимин үйрөнүп алгандан кийин алдыда фьючерске өтөбүз буюрса. Андыктан биздин VIP каналга кошулуңуздар, биздин каналдарга кошулуңуздар, YouTube каналга катталыңыздар, подписка басып, лайк басып, комментарий жазып, бизди колдоп кетиңиздер. Сиздер менен Курут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.